жанагы мемеге пакетке салып көр деди. Пакетке салып көрсөм ошо баягы меме бака жалбырактын чоң бака жалбырактын немеси ичке да. Анан кийин эле жанагы пленкага салып туруп коюп койдум. Ошо матага түшүп, матадан пленкага түшүп меме алгандан кийин ичке аппак курттар да сойлоп жүрүп. Тумусту ошондо курттар болуп экенсиң. Ошондо курттар. Анан кийин канчада кетет бул десе, сен азыр кетпейт деп койду. Бул мингүгө текелет деп койгон. Кетет акыр бир күн болбосо теризде калбай калат деген. Баягы күйүп калган теризде калбай калат деген. Азыркыга чейин теризде жок го. Жок, Жок, ашим жок. Ошо түкүрүп койду, анан бака жалбырак. Түкүрүп койду, болду, бака жалбыракты кой деди ошодо. Анан кийин бир 3 күндөн кийин кайра кой деди бака жалбыракты. 3 күндөн кийин кайра койдум. Сен 3 күн кой да, ошодон кийин да көп 7 күндөн кийин кайра кой деди бака жалбыракты. Кайра бака жалбыракты койдум да. Курс лечение алып койдук да, 3 күн, анан кийин 7 күндөн кийин. 7 күндөн да 3 күн койдуңузбу катарында? 3 күн койдум, 7 күндөн кийин кайра 3 күн койдум. Жөн эле өзүң мынтип басып койдуңузбу же? Басып койдум, басып туруп жанагы мустак түкүргөндөн кийин тигиши. Түкүргөндөн кийин кечки амал күн батайын деп калган кезде ошону койдум. Мустак сууну үстүнөн куйдум, жарты челек сууну. Мустак сууну. 10 литрге жакын суу болот. 10 литр эмес, 5 литр болот. 5 литр да. 5 литрди сууну куйдум, баягы матанын үстүнөн куйдум. Матаны бака жалбырактын үстүнө мата коюп, анан кийин жука эси неме болсо, жанагы марлевый иши кылса, жука матадан коюп ошодон койдум да. Анан кийин баягы бака жалбырактын немеси ызык болуп аласың го. Как раз ошондой болуп менен оозуңа келет да, ызыгыт менен. Ызык менен өтүңөн чыгат го, баягы ачуу ошондой болуп келет да. Ачуусу түн менен ызыгыт, ал оозуңан чыккан ызык жанагы ачуу меме ызык биякта эле калып калат. Баягы түн менен температурада чыгат го, ызык го. Адан да күчтүү да, ошо чыккан. Ошо менен жок болдубу бутуңуз? Ошо менен жок болду. Бутуңуз эмне болду эле бутуңуздагы кытыш жиберчү эле же эмне ичинде эмне бар эле? Былтыр 1 жыл болуп калды, 1 жыл болот август айында. Неме болгон, кытыш жиберчи да. А будан экзема сыяктуу жара болуп. 5 жыл. Экзема 5 жыл болуп калды. Бишкектен мен бир жерден меме болуп кытыш эле койгондо көрдү ошо экзамен сыяктуу экен да. А мен аны билбей эле больницадан барып неме деп баягы аллергия десе 3 күн албаймбы? Ал огош бетер кытыштырып күчөтүп алдым. Анан кийин кайра таласка келип, таласта апамдын эжеси баягы үстүн неме алып кой десе, үстү менен жана сасыктары бар го. Ошо менен сүйкөп таштады. Вишневский менен. Ал болсо үстүн күйгүзүп таштады. Ошодон кийин 5 жылдан кийин кайра былтыр неме болуп атпайбы? Башталды кайра эле кытышып. Анан кийин күзүндө октябрь уже келгиндер келип кетет го. Ошо жылде чыккандан кийин кел меме алып берем деген. Нуку уже теризе иштеке калбай калган ушу түкүрүктөн. Колуңуз эме болду эле? Колуңуздагы экзема болду эле? Колумдагы да экзамен болгон да. Уже бутумдагы мынакей алып немеси жок уже. Мындай тырк жок. Көрдүңбү? Бирок бутуңуз укмуш болчу чын эле. Бутум мынакей жок, ушу бутумдагы мынакей колумдагы уже мынакей экинчи колум, биринчи колум кетип калды, үстүндөгү теризи, экинчи колумдагысы мынакей кетип баштады. А бутумдагы мынакей уже жок. Жакшы. Уже нери эле калды уже. Ойлуп эме болуп аткан болчу жана жарада. Мынакей жок, жарасы эчтеке жок сыртындагысы. Жөн эле сонун болуп калыптыр. Ошо 3 күн түкүрдү, 3 күн түкүргөндөн кийин уже жок. Черезден кылып берди, 7 күндөн кийин кайра тийине коесуң деди, мустак суу менен. Ошо менен кетти. Ошо менен кетти, түкүрүктөн кетти.